Сталиндик бийликтин тушунда кыргыз элинин бир топ каймактары репрессияланган. Алардын арасында кыргыз элинин туңуч профессору, агартуу тармагына чоң салым кошкон Касым Тыныстанов да болгон. Ал кыргыз элинин улуттук жазуусун иштеп чыгууга, араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынчаны орус алфавитине алмаштыруу иштерине активдүү катышып, жаштардын сабаттуулугун жоюунун үстүндө иштеген. Касым Тыныстановдун өмүр жолуна назар салсак, 1901-жылы Ысык Көл облусунда туулган. Алгачкы билимди диний мектептен алып, андан кийин Каракол шаарындагы жергиликтүү орус мектебинде агартуу институтунда окуган. Ташкенттен билим алып келген соң Эркинтоо гезитинин жооптуу редактору болуп эмгектенип, 1927-30 жылдары Кыргыз АССР эл агартуу комиссары, 1928 жылында жаңы маданият жолунда журналды уюштурууга катышып, 1931 жылга чейин жооптуу редактору болгон. 1931-37 жылдары Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, сектор башчысы, ошол эле учурда Кыргыз педагогикалык институтунда окутуучу болгон. Касым Тыныстанов азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин, кыргыз тилинин туңгуч грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны да түзгөн. Анын көркөм чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошондой болсо дагы Ташкентте окуп жүргөндө гезиттерге бир нече казакча ырлары жарык көргөн. Анын биринчи өз эне тилинде Ала тоо аталыштагы ыры 1922 жылы жазылган. Ал прозада жазган. Мариям менен көл боюнда деген көлөмдүү аңгемеси Касым ырларынын жыйнагы, акындын 1919-24 жылдары жазылган бардык ырлары басылган. Профессордун чыгармачылыгына дак салган академиялык кечеси тууралуу жана академиялык кеченин тиянагы деген 2 макаласы болгон. Бул макалаларда Касымга карата сындар айтылып, аны улутчул деген айып тагылып, 1938 жылы репрессияланып атылган. Кийинчерээк акталып, кыргыз 10 сомдугуна сүрөтү түшүрүлгөн. Бекназар Абдыкасымов, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы үчүн.